Атқа кеминдағы чоң проект. Егерде бұл кредитный ақша, қырғыз елі төлей тұрған ақша, қырғыз елі төлей тұрған кредит келген ақшаны ошол экономикалык преступление кылып, же болбосо коррупцион элемент менен распил кылып алып алган болсо, анын башында экс президент турган болсо, аны тергөө амалдары жана эң артында сот чекит коет. Ошол эле Север Үйүк жолу боюнча. Анан биз, урматтуу депутаттар, биз баягы тергөө катары, тергөөчү катары сүйлөй албайбыз. Биз болгону правовой поле түзүп беришибиз керек. Мына ошон үчүн 40 депутаттын демилгеси менен бул чыкты. Депутаттын ошо жогорку кеңештин стенасында айтылган маалымат боюнча уккандан кийин бул чыгып атат да. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, мен ойлойм, муну алып салалы, муну бербей коелу дегендей, биз ошо канча жогорку кеңештин стенасында айтылган, берилген тапшырмаларды дыкан карап, анан укук коргоо органдарына беришибиз керек. Результатты укук коргоо органдары ала чыгарыш керек.